Жергиликтүү өз алдынча башкаруу союзу жергиликтүү деңгээлде кызмат көрсөтүүлөрдү жакшыртуу аттуу долбоору менен эми Ысык Ата жана Чүй райондорунун муниципалитеттери менен биргелешип иштей баштайт. Аталган долбоор Швейцария өкмөтү тарабынан каржыланып, Helvetes Swiss Intercooperation ассоциациясынын Кыргызстандагы филиалы жана өнүктүрүү саясат институту тарабынан ишке ашырылууда. Сөз кабарчыбызда. Долбоор айыл өкмөттөрүнүн ишин жакшыртууга жана жарандардын талаптарына жооп берген сапаттуу жергиликтүү кызматтарды көрсөтүүнү камсыз кылууга багытталган. Тагыраак айтканда, таштандыларды чыгаруу, жарыктандыруу, таза суу тартуу жана ички көчөлөрдү оңдоо сыяктуу иштерди аткарганга каржылык жагынан жардам берет. Ысык Ата Чүй райондорунун айыл өкмөттөрүндөгү кызматтарды жакшыртуу боюнча долбоордун ачылышы болуп атат. Бул долбоор Швейцария өкмөтү тарабынан каржыланат. Анан бул долбоорду аткаруучу өнүктүрүү саясат институту жана Helvetes эл аралык уюму. Бирок мына Чүй анан азыр быйыл мына Талас эки областта жергиликтүү өзүнчө башкаруулар союзу ишке ашырат. Демек бул жерде айыл өкмөттөрдөгү баягы эле жергиликтүү маанидеги маселелер. Таза сууну чыгаруу, ошол жашылдандыруу, көрктөндүрүү, ошол бала бакчалар, баягы эле биздин ошол таштандыларды чыгаруу, жарыктандыруу, мына ушул айылдардагы инфраструктура ошого байланыштуу маселелерди, кызматтарды көбүнчө ошол жакшы уюштуруу боюнча мына ушул долбоор кирип атат. Аталган долбоордун алкагында Чүй желкесинин Ысык Ата, Чүй райондорунун акимдери, аталган райондун айыл өкмөт башталары буга чейин долбоордун максаты менен таанышып, келишим түзүшкөн. Бул абдан жакшы долбоор, себеп дегенде бул мындай өтө чоң сумманы камтып алган, мындай 300 миңден 700 миң сомго чейинки гранттык каржылоолор бөлүнөт бул донор уюмдардан. Анан ал донор уюмдардан бөлүнгөн каражатты биз кайсыл жакка жумшайбыз? Биринчи кезекте жанагы таштанды маселеси, таштанды төгүлгөн полигондорду башкаруу маселеси, таза суу маселеси, анан ички чарбалык жолдорду оңдоо маселеси. Аны издеп чыктык. Абдан керектүү долбоор экен. Себеп айтканым, себеп айыл өкмөттөрдө көптөгөн чечилбеген маселелер бар. Ошол маселелерди чечип алганга чоң мүмкүнчүлүк түзүлөт. Мына ошол грант берүү жагында каралып атат. Ошол чечилбеген маселе түзүп, биз ошол долбоор менен бирге иш алып барсак, биз ошол айыл өкмөттөрүнүн арасында Ысык Ата районунда көп жылдан бери чечилбеген маселелерди чечип алганга толук мүмкүнчүлүк түзүлөт деп мен ойлойм. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын эксперттери долбоордун максаттарына жана милдеттерине жетүү үчүн деталдуу планды иштеп чыгышат жана бул багытта окууларды, практикалык иштерди өткөрүшөт. Долбоордун негизги максаты бул жергиликтүү деңгээлде кызмат көрсөтүүлөрдү жакшыртуу болуп эсептелинет. Долбоордун алкагында Ысык көл жана Жалал Абад областынан бүгүнкү күнү пилоттук 30 айыл өкмөт менен биринчи фазанын алкагында иштегенбиз. Ал эми экинчи фазанын алкагында долбоордун негизги басымы бул деген муниципалитеттер аралык кызматташууга жүктөлгөн. Эми Чүй облусунун Ысык Ата жана Чүй райондорунун тандалып алынган пилоттук айыл өкмөттөрү өз аймагындагы тейлөөнү жакшыртуу боюнча иш-чаралар планын иштеп чыгышат. Ийгиликтүү иштелип чыккан кызматты жакшыртуу боюнча иш-чаралар планы аларды ишке ашыруу үчүн чакан гранттарды алат. Бул долбоор 2 жылдан бери Жалал Абад жана Ысык көл областтарынын 54 айыл өкмөттөрүндө ийгиликтүү ишке ашырылган. Сталбек Абдыраев, Жакшылык Исаков, ЛТР каналы, Чүй облусу.